катышуучубуз 7 жашта Токмок шаарынан келген. Чоң ойгондо танкист болгусу келет. Себеп дегенде дүйнөдөгү танкалардын бардык түрлөрүн билет. Мен азыр аябай сүрдөнүп турам. Себеп дегенде болочоктогу генерал менен жолуккана турам. Анда эмесе Түздөнгүлө, Какайгыла, Болотбеков, Ариет келатат. Жолдош генерал, мен сиз менен сүйлөшүүгө даярмын. Эркин тур. Жарайт. Токмоктон аман эсен келип алдыкпы? Ооба. Өзгөчө талантың бар экен. Мен телевизордон, кинолордон көрүп жүрөм. Дөңгөлөгү бар танкалар бар. Анан дөңгөлөгү жок, мындай астында мындай не деп коет? Цеп. Ошо цеп менен танкалар бар. Экөөнүн айырмасы кандай? Цеби жок, дөңгөлөк менен танка арбасы аден түп-түз жердерден жүрөт. А гусеница менен түзмөс жердерден жүрөт да. Демек, гусеница менен каалаган жакка кете берсе болот экен да? Ооба. Эмне болуп мындай танкаларды изилдеп баштадың? Танкалар жакып калды, гусеницасынан пушка аруу үчүн. Орустун эң мыкты танкасы кандай деп аталат? Т-34. Т-34. Германиянын танкалары күчтүүбү же орустардын, Россиянын танкасы күчтүүбү? Германия. Германияныкы күчтүүбү. Ал кандай танка деп аталат? Маус. Маус танкасы. Анда чоңураак Ратте. А сен билген дүйнөдө канча түрлүү танка бар? Канча бар? Канча толуп тура. Толуп тура? 1000ден ашык. Сен кайсыларын билесиң? МС-1, КВ-1, КВ-5, КВ-4, эң биринчи танка марка 1, эң последний танка Армада ушарды. Демек, Армаданын ичинде мындай телевизору, экрандары, магнитофондору бар экен да, музыка да укса болот экен да, айдап барат танк. Башында эч ким жок Армадан. Ошого кишилердин бүтпө капсулада отурат. Ошо защита кишилерге каршы үчүн. Демек, ошо ичинде отурган танканын айдоочулары коргонуп турушат экен ошонун ичинде, Бомба өзүрө мындай механизм менен барып атат ошо. Огу канча километрге чейин жетет? 3 километрге чейин жетет. Ооба. Урматтуу көрүүчүм, ардактуу досторум, караңыздарчы. Ушундай сонун өзгөчө коногубуз бар бүгүнкү студиябызда. Танкалардын бардык түрлөрүн билген, чоң ойгондо танкист болом деп турган Ариет жигитибизге өзгөчө кол чаап коюңуздарчы. Самат байке, сиз чыны дыкындыштагы Самат байкесизби? Ооба. Дыкындыштырдаган менмин. Бүгүн ким менен келдиң бул жакка? Мамам, папам, сестренкам менен. Кош келдиңиздер биздин студияга. Танкаларга болгон кызыгуусу, келечекте генерал болом деген кыялдары кайдан пайда болду же сиздердин үйүңүздөрдө офицерлер барбы? Жок, эч кандай офицерлер жок. Чоң атасы деле офицер генерал эмес болчу, биз деле офицер генерал болгон жокпуз. Өзүнүн эле кызыгуусу да. Өзүнүн кызыгуусу, Нулевой класста окуп атканда мектепке алып барган болчу, ошо пластилин менен үйдөн келип, телевизордон көрүп калып, анан телефондон көрүп калып, танкаларга кызыгуусу пайда болду. Залдын, студиянын кол чабуусу сиздин үй бүлөңүзгө болсун. Ариет, канча бир туугансың? 2. Ким? Карындашым мен. Ой азамат. Карындашың эмнеге кызыгат? Карындашым доктордорго кызыгат. Доктор. Ооба. Чоң ойгондо доктор болгусу келет. Ооба. Сен танкист болгуң келет. Ооба. Анда экөөбүз сахнага чыгалы. Сен пластилинден жасаган танкаларыңды көрөлү. Анан танкалар тууралуу ошол жактан да сүйлөшөлү. Ооба. Кеттик анда сахнага. Танкалар жөнүндө сүйлөшөлү, Кайсынан баштайлы? Ушул танкалардын эң биринчи жасалганы кайсыл?
Эң биринчи жасалганы Т-34. 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 Мынакей, бул танканын пушкалары чечилет экен, кайра тагылат экен Башта. жана айланат экен. Бул артиллерия орустардын. Орустардын, Советтер Союздун танкасы экен да? Ооба. Жарайт. Бул башкача экен да, мындай танканы такыр көрбөптүрмүн. Бул Т-54. Мхм. Burada orustardыкы. Soğuşta okoptorda kişiler turат general puşkadan atat. Başka saadatlar atqıra atışат ошо. Бул окоп солдаттар атып атышат. Бул пушкада атып аткан генералбы? О, Бул сен го. Могу ким? Четтеги. işte bu soldat mona бомбочканы ыргытат, бияқта да ыргытат. Бул уктап аткан го? Чарчап уктап калган го? Бул танка тууралуу түшүндүрүп койчу. Burada американский Т-50. Т-50 Американын танкасы экен. Burada мурчажны өзүм оюман чыгарган танка. Бул автордун танкасы экен, достор. Ариет өзүнүн оюнан чыгарып танка жасаган экен мына. Ошондо ушул жерде танканын канча түрү бар? 22 экен. Өзүң ойлоп тапкандан тышкары, Ушулардын арасынан эң жаккан танка кайсыл? Ариете менин атым сыяктуу танка. Ариеттин жаккан танкасы мына ушул, аты дагы Ариети. Мага кызык болуп атат. Эң биринчи пайда болгон танка кайсынысы ошондо? Марк 1. Марк 1 деген танка ушул, Мынакей. Мен бүгүн Ариеттин жардамы менен танкалардын түрүн үйрөнүп атам, түрүн билип атам го чиркин. Ой, керемет. Бул танка каякта пайда болгон? Британия. Демек, дүйнөдөгү эң биринчи танка Британияда пайда болгон экен да? Билип алам муну, биле жүрөм. Ариет, могу пластилиндерден эмне жасасак болот? Муртажный бирдеке танканы. Кел анда экөөбүз тең оюбуздан чыгарып танка жасайбыз. Мен өзүм оюман чыгарып танка жасайм, сен өзүң оюңан чыгарып танка жасайсың, макулбу? Мен карабай, өзүң билип жаза. Менден үйрөнүп алып калган. Негизи бир танкага канча пластилин кетет? Мондай чоңбу? Ага, мондай. Ташынасы мондай. Бир пачка кетет, Ооба. Бирок мен башкача пластилин алганда бир цвет менен. Скульптурный капкатуу пластилинди. Пластилиндерди көп сатып алат экенсиң да. Ооба. Спонсор ким? Спонсор папам. Чыныгы танканын жанынан көрдүң беле? Ооба. Мен Тайкемдин танкасы. Тайкеңдин танкасы барбы? Ооба. Үйдөбү? Ооба, өзүнүн үйүндө. Бирок сынык. Тайкем арыз жерде жашайт. Каякта? Тоорордо. Мен бүттүм. Мен танкам ушундай, мен өзүм оюман чыгардым. Не дей аласың? Кааласаң өйдөгө атат, кааласаң ылдыйга атат, кааласаң артка атат. Кечке этирип кыйналбайсың да мына. 1, 2, 3, 4 жака атат керек болсо. Танка ат бүтүп кетейин деп атсаң мынтип жыйнап алсаң болот. Дөңгөлөгүн жазабай калыптырмын азыр. Дөңгөлөгү жок танка, меники учат, эмне болду? Муртажный танкамды Т-13 деп айтып койдум. Меники С-92 анда. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр,
Ариеттин автордук танкасы жана Саматтын автордук танкасы. Жолдош генерал, биздин тайпабыз сизге белек бергенге даярбыз. Ариет, сенин сонун кыялдарың бар. Биз аны билебиз. Ошол кыялдарга бир аз да болсо жетелегенге аракет кылып, биздин долбоорубуздун атынан белектерди Кыргыз улуттук гвардиясынын офицери сага тапшырсын. Конокторубуз, досторубуз менен бирге кол чаап сахнабызга чакырып алсак. Ариет, сен танкалар жөнүндө аябай көп маалымат билеткенсиң, азаматсың. Келечекте биз сыяктуу мекенин коргогон эр азаматтардан болушуңа тилектешпиз. Ариет, сен мыктысың. Андай эмесе, долбоорубуздун 4 жоокерин узатабыз. Сиздердин кол чабыңыздар болсун. Өлкөбүздүн бир гана мыктылары биздин сахнабызда. Сен мыктысың долбоору Улуттук телерадио корпорациясы Баластан каналы. Самат Эркинбеков. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, достор. Yıldızlardan sana